Бүгүнкү күндө журналистика жаңы багытта бара жатат. Жаңылыктарды социалдык тармактан каалаган сайт аркылуу окуп ала тургандай даражага жетти. Деген менен интернеттен дайыма эле туура жана так маалымат ала алабызбы деген суроо жаралбай койбойт. Ар бир сөздүн артында жоопкерчилик болуш керек. Албетте эл аралык журналистика деп койсо бизде ойлойт, каршы тараптын да пикирин берип койсок ошону менен жетиштүү, эки тараптын деген пикир тең салмактуулук деп. Бирок ошону менен бирге ошол жаңылык, сапаттуу жаңылыкпы, биздин улутка, мамлекетке, коомго жол көрсөткөн, элди агарткан, калың катмарды агарткан жаңылыкпы деген дагы жагын карашыбыз керек. Журналистикадагы дагы бир көйгөй бул кадрлардын жетишээрлик деңгээлде даяр эместиги. Маселен, таланттуу окуучулар жалпы республикалык тестирлөөдө жетиштүү балл ала албай, тилекке каршы жогорку окуу жайга тапшыруу мүмкүнчүлүгүнөн ажырайт. Андыктан өнөрлүү студенттерге кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөр түзүлсө деген сунуштар да айтылды. Журналистика факультеттери көбүнчө ошол БГУда деле, бизде деле БГУда бар. Бизде башка факультеттерде, башка университеттерде жалпысынан Кыргызстанда 11 факультет кафедра журналисттерди даярдап чыгат. Басымдуу бөлүгү жалаң контракттык негизде журналисттерди окутабыз. Ушул мамлекеттин баягы бюджеттик негизде ушул таланттуу балдарды окутуп алсак деген дагы бир сунуш айтар элем да. Анткени контракт деген эми 35 000 сом бир үй бүлө үчүн бул чоң эле акча болушу ыктымал. Таланттуу балдар ошол себептен да окубай калып атат. Ага улай балдар журналистикасына да көңүл бөлүү зарылдыгы да кошумчаланды. Себеби журналистикага жол канчалык эрте башталса, ошончолук да сыккан журналист чыгат деген ишенимди жаратат. Балдар журналистикасы дегенде болуш керек да. Анткени кичинекей балдардын калеми төшөлүш керек. Журналистика факультеттери көбүнчө да техникада да, институтта да бар экен деп атышат. Ошондо бир предмет катарындагы, факультет катарындагы, курс катарындагы балдар журналистикасы деп даярдаш керек. Иш-чаранын алкагында Советтик кыргыз журналистикасы китебинин бет ачары болду. Анда журналистика тармагына өмүрүн арнаган 40тан ашык калемгердин талдоосу, ою, сөзү жана көз карашы жазылган. Китептин эки бир миссиясы бар деп ойлойм. Биринчиден, бул китепте кыргыз журналистикасынын тарыхын окуп жаткан биздин болочок адистерге чоң хрестоматиялык бир чоң булак болуп бере алат. Кошумча бир билимдерди берген бир маалымат бир базасы болуп бере алат. Үчүнчүдөн, кыргыз тарыхын, кыргыз совет тарыхын окуп жаткан, үйрөнүп жаткан, талдап жаткан тарыхчыларга, илимпоздорго эң чоң булак болуп бере алат. Жыйындын жыйынтыгында эң мыкты делген журналисттерге дипломдор тапшырылып, айтылган сунуштар үстүндө иштөө аракеттери күчөтүлөрү белгиленип, резолюция кабыл алынды. Айдай Ташыбекова, Келдибек Уланбеков, СТВ.